Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу жаштар. Бүгүн биз агайыбыз Канатбек Абдиев менен Лондондан пайдалуу маалыматтарды алууну улантабыз. Биздин негизги темабыз чет өлкөдө окуу, туура кесип тандоо, туура окуу жай тандоо боюнча жаштарга, деги эле билим тармагында иштеген бардык кыргызстандыктарга туура маалымат жеткирүүнүн үстүндө иш алып барабыз. Бүгүн сиздер үчүн өз убактысын бөлүп биздин эфирге катышууга уруксат убакыт тапкан Канат агайга чоң ыраазычылык беребиз. Биздин бүгүнкү эфирибиз пайдалуу болот деген ойдобуз. Сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр бизди 27 адам көрүп атат. Бардыгыңыздарга активдүү катышып, пайдалуу маалымат алышыңыздарга тилектешмин. Бүгүн биздин конокто Канат агайыбызга чоң рахмат айтам жана Кыргызстандан чоң салам. Канат агай, угуп атасызбы? Рахмат Асылбек, чакырганыңа. Абдан жакшы нерселерди баштапсың. Карантинде кыргызстандык жаштарга деги эле дүйнө бою азыр бүт санарип окууга өттү, санарип иштөөгө өттү. Мен ушул аз да болсо билгенимди бөлүшүп, сага ушул каналыңа, Санарип академиясына жардам берейин деп чечтим. Чоң рахмат агай. Бүгүн биз негизи эле чет өлкөдө билим алууну эмес, именно ушул Лондондогу эң алдыңкы окуу жайларда кантип документ тапшырып, кантип окуса болот, ошол жөнүндө маалымат алабыз. Эскерте кетейин, Канат агайыбыз Кыргызстандагы limon.kg сайтына сонун пайдалуу маалымат менен бөлүшкөн өзүнүн интервьюсунда. Анан агайыбыз окуган окуу жай дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы 100 университеттин 36 орунда турат. Британияда, кымбат шаарда, алдыңкы окуу жайда окуу кандай экенин жана өзүнүн окуу пландары менен, секреттери менен бөлүшөт. Андыктан уялбай бул жакка сонун суроолорду берсеңиздер болот. Мен негизи эле агай сиздин ушул Лондондо окуп калган окуу жайыңыз жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз, анан көрүүчүлөрдөн өтө көп суроолор келип түшүп атат. Анан суроолордун ичинен ушул сизге арналган суроолорду узатабыз. Рахмат Асылбек. Мен кыскача айтып кетсем, негизи эле ушул сен туура айттың. Times Highest Education Ranking деген дүйнө боюнча рейтинг окуу жайларга рейтинг берет. Ошол рейтинг боюнча King's College 36 орунда турат. Мен окуган факультет, департамент бул факультет социальных наук деп коет. Ушул социалдык тармакта кесиптерди окуйт. Университет тууралуу айтсам, университет абдан байыркы жана бай тарыхка ээ. Ал 1829 жылы Георгий деген король, Георгий 4 тарабынан негизделген. King's College'де ушул бизнес, экономика, медицина, социалдык илимдер боюнча бакалавриат, магистратура жана докторантурада окуса болот.
Бул жакта суроолор түшүп атат. Ооба. Бул жерде өтө көп суроолор түшүп атат. Негизинен биздин жаштарыбыз көпчүлүк багыты ушул региондордо көпчүлүк багыты. Анан бул жерде чындыгында маалыматка суусаган өтө көп жаштар бар экен. Бул жерде киберспорт жактан ийгиликтерди күтсө болобу деген бир окуучубуз суроо бериптир. Андан кыздарга кайсы кесипти сунуштайсыз деген суроо бар экен. Негизи суроолорго көбүрөөк жооп берсек жакшы, себеби чындыгында өзүгө мындай проблемалуу нерсесини сурап, бир топ тажрыйбалуу агайлардан, сиздерден сурап, ошол маселени чечип алса, андан кийин туура маалымат издөөнү дагы өзү улантат. Кыздарга кандай кесиптерди сунуштайсыз? Андан кийин киберспорт менен ийгиликтерди багынса болобу деген суроо. Биринчи ушул кыздарга кандай кесиптер туура келет деп суроо бериптир. Кыздар каалаган нерсени окуп, каалаган кесипти тандаса болот. Биз эч качан өзүбүздү чектебешибиз керек. Кыздар бул окууда окуш керек, балдар бул окууда окуш керек. Мисалы үчүн кыздар үчүн бул врач, окуучу болуш керек. Анан балдар юрист, экономист же милиционер деп эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Кыздар каалаган окуусун окуса болот. Эмнеге эң негизгиси бул мен ойлойм адам эмнеге кызыгат. Эгер компьютерге кызыкса же эгер юриспруденцияга кызыкса, химия, биология, негизи эле азыр дүйнөдө программирование, кодинг деп коет. Ушул компьютерди окуса, менин оюмча, абдан жакшы келечекке таасирин тийгизет. Кыздар дагы, балдар дагы ушул эң негизгиси тилди үйрөнгүлө, англис тилин. Англис тили азыркы маалда мен ойлойм эң керектүү, орус тилинен дагы керектүү тил болуп калды. Англис тилин окугула, компьютерди дагы билип тургула, эмнеге дегенде келечекте баардык нерсе, бүт жумуштар ушул компьютер менен байланышкан болуп калат. Бүт медицина, биология, химия, ошол эле юристтер деле баардык тармактар ушул компьютер менен байланышкан болуп калат. Ошого англис тили жана компьютерин өз алдынча өздөштүргүлө деп кеңеш берет элем. Бул жерде бизде суроолор бар англис тили боюнча. 11 классты бүтөрүңүз менен окууга өттүңүз беле? TOEFL'дан канча балл алдыңыз дейт. Негизи ушул көпчүлүк окуучуларыбыз балким TOEFL тестин да билбеши мүмкүн. Ошондуктан негизи TOEFL тести боюнча сиз окуган жогорку дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттердин англис тил талабы боюнча жалпы айтып кетсеңиз, себеби суроолордун көпчүлүгү ушул тил боюнча, анан кантип тапшырабыз деген суроолор көп экен. Тил боюнча 11 классты бүтөрүңүз менен окууга өттүңүз беле? Жок. Мен 11 классты бүтөрүм менен Кыргызстанда эле окугам, Кыргыз-Орус славян университетинде. Анан кийин магистратураны эми бул жактан окуйм деп чечтим. Ооба, негизи эле ушул чет өлкөдө окуу үчүн тил билүү абзел. Америкада, Европада TOEFL, IELTS, анан Cambridge тесттери кабыл алынат. Ар бир университетте ар кандай өзүнүн требованиялери бар. Өздөрүнүн ушул эмне документ керек, канча балл керек, TOEFL би, IELTS би, же башка дагы Cambridge тестиби. Бирок силер эрте эле даярдансаңар болот. Ушул интернет аркылуу абдан көп жанагы маалымат булактары бар. TOEFL-га бекер кантип даярданса болот, IELTS-ке кандай бекер даярданса болот. Анан кийин Бишкектен же Алматыдан же
ошол эле Ташкент, Ферганадан барып тапшырып келсеңер болот ушул IELTS, TOEFL тесттерин. Анан дагы бир суроо бар экен. Программист болуу үчүн сөзсүз 5 жыл окуу зарылбы дейт. Жок, программист болуу үчүн окуу 5 жыл кереги жок. Азыр көптөгөн мындай көп эле программисттер өз алдынча үйрөнүп эле иш таап жатышат. Анан кийин bootcamp деп коет. Bootcamp деген бул ушул 3 айлык же 6 айлык же 9 айлык окуулар бар. Ал жерде эртеден кечке ушул программированияны окуп, кийин ошол bootcamp'ти бүткөндөн кийин иш издеп таап алышып атат. Негизи эле ушул окуп койгон жакшы, бирок мен ойлойм ушул өз алдынча дагы өздөштүрүп кетсе, эч айырмасы деле жок болуш керек. King's College'ге гранттык орундар барбы дейт. King's College'ге гранттык орундар бар. Алар менен мен кийин кененирээк бөлүшөм. Мен окууга өткөн гранттын аты бул Александр Петерсон атындагы scholarship бул стипендия. Александр Петерсон атындагы стипендия. Ар жылы 9 өлкөдөн бир адам дейли, бир адам ушул King's College'ге окууга мүмкүнчүлүк алат. Бул стипендия ушул жашаганга, тамак ашка, ушул контрактты, анан кийин ушул жашаган жерин төлөп берет. Кантип тапшырса болот, ушул мен кийин дагы бөлүшүп кетем ссылкалар менен. Негизи эле абдан конкуренттүү, абдан мен айтат элем кыйын стипендия конкурсу. Бул 9 өлкөдөн бир гана адам өтөт жылына. Анан кийин былтыр мен болдум, бирок 2 жолу тапшырып, анан акыркысында өттүм. Асылбек дагы суроолорду айтпайсыңбы? Мен суроолор негизинен өтө көп суроолор келди. Көпчүлүгү мисалы айыл жергесиндеги 9 класстан окууну 11 класска чейин окуш керекпи, жана же 9дан эле окууга тапшырган ыңгайлуубу деген суроо бар экен. Анан негизи чындыгында өтө суусаган жаштар маалыматка бизде азыр ошо 120 адам түз эфирде көрүп атат. Маалымат жашы кичүү биздин энелерибиз да бар экен, 7-класста. Ал англис тилин окуп, сиз окуган окуу жайга кантип азыртан даярдансам болот дейт. Өтө аракетчил бала экен. Азаматсың, ошого негизи сиз окуган окуу жайга тапшыруу тартибине, анан ошол 9-10 класстарда окуп, айылда жүрүп даярданган жакшыбы, же 9 класстан коллежге өтүп, анан чет өлкөгө окууга кеткен жакшыбы, ошол жөнүндө. Эгер сиз ал ушул тажрыйбаңыз менен 9 класста окуп калсаңыз, эгер азыр эмне кылмаксыз дегендей суроо да. 9 же 11 дейт. Мен айтат элем, сиздердин ушул максатыңыздарга байланыштуу да. Эгер чет өлкөдө окуйм десеңиздер, анда 11 классты эле бүткөн оңоюраак болот. 9дан кийин ушул англисчеге көбүрөөк басым жасап, TOEFL-га даярданып, анан кийин ушул стипендия, анан кийин документтер чогулткунча дагы бир канча убакыт кетет. Ошого 11 класстан кийин эле тапшырган оң болот. Бирок эгер 9дан кийин бир колледжге тапшырып, анан кийин магистратураны кийин чет өлкөдөн окуйм десеңиздер, анда 9дан кийин ушул Кыргызстандын ичиндеги эле колледждерге тапшырып окуп койсо болот. Бул жерде
мисалы жеке менчик окуу жайда окуган, английский деңгээли жакшы окуучуларыбыз, жаштарыбыз да катышып атат. Ошого бул жерде виза жана грант боюнча айтып өтсөңүз дейт. Ошол сиз тапшырган грант балким вообще-то бакалавр үчүн дагы кандай гранттар каралган ошол Лондондогу сиз окуган колледжде, теги эле Кыргызстанда, чет өлкөдө. Анан урматтуу биздин жаштар, Канат агайыбыз бир эле Лондондо эмес, Кытайдагы Ланчжоу деген университетте дагы окуган. Мындайча айтканда, чет өлкөдө окуу боюнча бир топ тажрыйбасы бар. Ланчжоу университетинде мен да окуганмын. Агайыбыздын ошол Азиянын университеттери, анан Европанын университеттеринде билим алып, университет тандаш боюнча бир топ тажрыйбасы бар. Ошого суроолорду, чет өлкөгө байланыштуу суроолорду көбүрөөк берип, пайдалуу маалымат алсаңар жакшы болот. Бул суроолорго жооп бере бериңиз. Ооба, суроолорду мен дагы азыр YouTube'га уланыштым, эми көрө баштадым. Виза жана грант боюнча дейт. Виза жана грант боюнча мен силерге азыр өзүмүн мониторуңуз менен бөлүшсөңүз болот. ооба, Бул жактан доступ берем мага. мына мен азыр атайын презентация даярдабадым эле, бирок ушул силерге бир нече ушул мүмкүнчүлүктөр менен бөлүшүп кетейин деп атам. Биринчиси бул ушул Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги ар жылы ушул ар кандай конкурстарды жарыялайт. Бул жака кирип көрсөңүздөр, Fulbright стипендиясы бар экен. Ошондой эле окутуучуларга, мугалимдерге Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program дейт. Hubert Humphrey Flex бул 11-9, 10, 11 класстарга Flex программасы бар. UGRAD бул ушул студенттерге Америкага барып бир жыл окуп келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле музыканттарга One Beat дейт. Музыканттарга дагы ушул Америкага барып өзүнүн тажрыйбасын арттырып келүү бул чоң мүмкүнчүлүк. Кийинкиси бул Дүйнөлүк банктын каржылоо стипендиясы бар. Бул жерде дагы мисалы үчүн быйыл 23 апрелде бүтөт экен. Ушуга чейин жетишип калыш керек. Бул дагы жакшы стипендия. Ар жылы ушул Дүйнөлүк банк Кыргызстандан дагы окуучуларды каржылап турат. Кийинкиси бул DAAD. DAAD бул германиялык университеттерге, окуу жайларга окуп келгени дагы шарт түзөт. Erasmus дагы ушул Европа университеттеринде билим алып, стипендия аркылуу ушул окуп келсе болот. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул ушул Chevening бул Улуу Британия университеттеринде окууга мүмкүнчүлүк берет. Көбүн эсе бул магистратурага багытталган стипендиялар. Chevening бул Кыргызстанда дагы абдан популярдуу, абдан белгилүү стипендия программалардын бири. Азия өнүктүрүү банкынын дагы өздөрүнүн стипендия программасы бар. Бул жака дагы кирип, үйрөнүп, эмне кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билсеңер болот. JICA дейт. Бул Жапон өлкөсүндө, Жапон университеттеринде билим алып келүүгө
мүмкүнчүлүктөрү бар. Өзүңүздөр көргөндөй бул ушул магистратурага багытталган стипендиялар көбүнчө. Андан кийин Кыргызстандын ичиндеги бул ушул ОБС академиясында магистратураны окуганга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде 2 тармакта бөлүнөт экен. Экономика жана саясат боюнча магистратуралык программалар бар экен. Агахан, ошондой эле СЭУ дейт, бул Борбор Европа университети. Бул Венгриядагы жайгашкан университет болчу. Азыр бул Венага көчтү. Бул жерде дагы өзүңүздөр көргөндөй магистратура, стипендиялары бар. Мүмкүнчүлүктөр негизи эле көп. Андан кийин негизи ошол. Суроолор болсо дагы ушулар боюнча. Чоң рахмат. Пайдалуу шилтемелерди, сайттарды биз ушул видеонун комментарийсине жана ушул видео YouTube'да сакталат, анын комментарийсине, описаниясына кошуп коебуз. Ушул окуу жайлардын ссылкаларыны, сайттарды бардыгын буюрса. Бул жерде дагы бир суроо, өтө көп сурооду кайра жөнөтүптүр ушул киберспорт боюнча. Ушуга мен бир аз маалымат берип кетейин. Киберспорт негизи жакында мен маалыматым боюнча ошо олимпиадалык спорттун түрүнө киргизүүнү пландаштырып атат экен, пока бирок чечиле элек экен. Ар кандай акчалай сыйлыктар коюлуп келет буга чейин, биздин балдардан катышат, кыргызстандыктар, ийгилик жараткандар да бар. Бирок алар ошол киберспорт боюнча эми компьютердик оюндарды жакшы көргөн балдар да. Сиз аны ийгилик жаратуу же акча табуу максатында киберспортту тандоо мен оюмча туура эмес деп ойлойм. Эгер сиздин хоббиңиз болсо, ошо киберспорт менен машыкса болот. Анан сиздин башкы жумушуңуз киберспорт болбогону жакшы. Эми кыргыздарда сөз бар го, өнөрлүү болуш керек, жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дейт. Анан ошого компьютердагы виртуалдык оюндар реальный жашоодо көп деле пайдасы тийбеши мүмкүн. Ошо биздин сунушубуз. Анан бул жерде сизге да суроолор көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Ушул акыркы суроолорго жана саламатсызбы дейт бул жакта. Кадамжай лицейинде окуган биздин окуучуларыбыз, жаштарыбыз. Анда Erasmus аркылуу өттүңүз беле дейт. Жок, бул Erasmus эмес. Erasmus бул дагы бир стипендия программасы, бирок мен айтып өткөндөй бул Александрос Питерсон деген стипендия программасы. Сиз окуп жаткан өлкөдө кайсы кесиптерге талап жогору болууда, жаштарга кайсы кесиптерге тапшырууну сунуш бересиз дейт. Мен Англияда, Улуу Британияда 3 кесип ээлери азыр жетишпей жатыптыр. Бул медицина кызматкерлери, экинчиси бул программирование, программисттер, анан кийин үчүнчүсү бул жетишпей жаткан эмес, бирок эң популярдуусу бул экономист, финансисттер. Эмнеге дегенде Лондон бул дүйнөнүн ушул финансылык борборлорунун бири. Ушул Нью-Йорк, Сингапур, Токио катарында Лондондагы бир ушул финансылык борборлордун ушул бири деп айтып өтсөк болот. Дагы бир суроолорго кайсы университетти сиз кайсы университетти айтайт элеңиз, англисче үйрөнгөнү дейт.
Анан кийин кайсы профессияны тандады элеңиз дейт. Рахмат. Анан кийин менин суроомо Канатбек Абдиевич жооп берсе болобу. Киберспорт жактан ийгиликтерди күтсө болобу дейт. Киберспорт ушул биздин катышуучуга жооп берип коелу. Киберспорттон ийгиликтерди менин оюмча күтсө болот, бирок ал үчүн сиз абдан жакшы жана ийгиликтүү киберспортчу болушуңуз керек да. Анан кийин менин оюмча ушул киберспорт башка спортторго эле окшош. Ушул убакыт өткөн сайын, улгайган сайын реакция, адамдын реакциясы дагы азая баштайт. Башка жаңы жаш спортсмендерге уттура баштайсыз. Ошондо сиздин жаштыкта кетирген убактыңызга өкүнүп калышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн эгер сизге киберспорт жакса, анда ошол эле программированияны үйрөнүп, оюн жасаганды, оюн жазганды, же башка программа жазганды дагы бирге алып кетсеңиз, менин оюмча эч кандай кандай десем, зыяндыгы тийбейт. Анан кийин кайсы университетти сиз рекомендация кылат элеңиз дейт. Негизи эле Кыргызстандын ичинде болсо, Кыргызстандын ичинде ушул бир университет жаман же бир университет жакшы деп айтпайм. Негизи эле университетке тапшырган адам ушул өзү кызыккан, өзү ушул окуйм, анан өзүм ушул ийгиликке жетем деген профессияда тапшырыш керек. Университет менен эле чектелип калбай, адамдар ушул дайыма изденип, онлайн же башка китепканага барып, кошумча китептерди окуп, университет бул менин оюмча ушул адам өзү окуш керек да. Бир эле ушул университеттеги сабактарга катышып, профессорлор менен, лекторлор менен сүйлөшүп, ал менен чектелип калбай, адам өзү дагы окуш керек. Мисалы үчүн ушул чет өлкөдө сабактар 20-30% эле университет өтөт, калган 70% бул ушул self study деп коет. Студенттер өздөрү таап, өздөрү окуп, өздөрү даярдана берет. Ошон үчүн кайсы университетке тапшырбаңыз, эң негизгиси ушул өзүңүз кызыгып, анан кийин өзүңүз ушундай алып кете алам деген профессия болуш керек. Анан кийин адам өзү дагы окуп, дайыма изденип жүрүш керек. Дагы бир суроо, бул айтиге окуш үчүн кайсы тарапка тапшырса болот, кантип өтсө болот, атасы жоктор кандайдыр бир жеңилдиктер барбы дейт. IT тармагында азыр көп эле университеттер окута баштады. IT бул абдан чоң багыт, направление. IT-де ушул коммуникация бар, программирование, IT программаларын башкаруу, менеджмент, IT бизнес, IT бардык чогуу эле IT. Ошон үчүн мен ойлойт элем, албетте ушул изденип, интернетте көп маалыматтар. Ошол жактан тапса болот. Жеңилдиктер дагы каралган. Ушул мен бөлүшкөн, жогорудагы бөлүшкөн стипендия программалары дагы бар. Мен 35 жаштамын, орус тили бүткөн, бирок программалар чет өлкөдө окуса болобу, программаларга өтө кызыгам дейт. 22 жаштамын, окууга кеч эмесмин. Мен мисалы үчүн азыр 29 жаштамын. Ушул 29 жашта дагы окуп жатам. Анан кийин мен оюмча окууну эч качан токтотпош керек. Дайыма адам окуш керек, дайыма ушул эмнеге дегенде дүйнө өтө тез өзгөрүп турат. Дүйнөдө ар бир секунд сайын жаңы нерселер чыгып турат. Ошон үчүн биз эч качан, мен ойлойм, 40 жашта деле, 50 жашта деле, 60 жашта деле окууну токтотпошубуз керек. Жана Асылбек айтып кеткендей, мен Кытайда дагы окугам, Ланчжоу шаарында. Ошондо Кытайда окуганда биз менен 62 жаштагы француз киши окучу, кытайчаны окучу.
анын балдары, неберелери келип турчу, бирок ушул 62 жашта дагы токтобой окуганына, жаштардан калышпай окуганына биз абдан таң калганбыз. Анан кийин мага ушул чоң таасир тийгизген да, ушул адам заты эч качан токтобой, мен жашмын же мен улгайдым дебей, дайым ушул билимин арттырып өнүгүп жүрүш керек. Дагы эле суроолор: 9 базасында кандай окуу жайлар бар, кайсы профессиялар актуалдуу дейт. Кыргызстанда 1-2 жыл окуп четке тапшырып кетсе болобу? Азыркы актуалдуу профессиялар мен жана айтып өткөндөй эле ушул көбү эле ушул IT, анан кийин программированиеге байланыштуу болот. Азыркы бул жактагы жаштар ушул жалаң эле программированиеге кызыгып, программирование жана ушул экономика, программирование жана менеджмент, программирование жана бизнес, ушул жактарда абдан көп адамдар жана күч, адам күчү жетишпей жатат. Приглашение алыш үчүн эмне кылыш керек дейт. Приглашениени жөн эле жөнөтө бербейт университеттер. Ушул процесс боюнча кененирээк айтып берсем, азыр мен азыр тапшыруу жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Эгер сиздер чет өлкөдө кантип окуш керек, чет өлкөдө кантип ушул билим алыш керек дегенге кызыктар болсоңуздар, анда биринчиси кайсы тармак мага туура келет, кайсы тармак мага зарыл дегенди ойлонуп көрүп, жакшылап чечип алыш керек. Экинчиси бул ушул планды түзүш керек. Бул план эмнеден турат? Бул документтерди чогултуу. Мектепте окусаңыздар, аттестатты, дипломду, башка справкаларды которуш керек. Котордуп, англис тилине котордуп, анан кийин ошолорду университет кандай документтерди талап кылып атат, ошолорду которуп. Экинчиси бул эссе, мотивациялык кат. Ушуну жазыш керек. Мисалы үчүн Европага тапшырсаңыздар, бул англисче же башка өлкөдө кытайча, Кытайда кытайча, Японияда да көбүнчө англисче кабыл алса керек. Анан рекомендательный письма дейт. Бул ушул агайлардан, окутуучулардан, сиздерди жакшы билген адамдан рекомендациялык кат керек. Ал жерде ушул сиздин ушул жакшы жактан, күчтүү жактан көрсөткөн кат болуш керек. Анан тил тесттери, IELTS, TOEFL, Cambridge, буга дагы даярданганга көп убакыт кетет. Буга дагы эртерээк регистрация кылып, катталып, анан тапшырып коюш керек. Анан кийин ушуларды бардыгын даярдангандан кийин стипендиялык программа, стипендиялык мүмкүнчүлүктөрдү издеш керек. Стипендиялык программаларды мен бул жерде көрсөтүп өттүм, абдан көп. Ушул жерден таап заявка берсе болот. Дагы бир суроо келиптир. Переводчик кесиптин келечеги жок деп айтып жатышат. Сиздин оюңуз кандай?
Менин оюмча переводчик кесиптин дайыма кереги тиет. Эмнеге дегенде компьютер эч качан так жана туура которо албайт. Адам да эч качан которо албаса керек деп ойлойм. Балким ошол деңгээлге жететтир, бирок жакынкы 20-30 жылда менин оюмча ушул баары бир кереги тиет. Андан кийин ушул переводчик болгондо кайсы тилге басым жасагандагы ошодон дагы көз каранды. Мисалы үчүн кытайча кыргызчага которсоңуз андай переводчиктер дайыма керек болот. Англисчеден орусчага которсоңуз анда аны интернеттен деле таап алса болот. Азыркы учурдагы эң маанилүү профессия кайсы деп ойлойсуз? Эң маанилүү профессия бул маанилүү дегенди кандай түшүнсөк болот? Эң керектүүбү же эң популярдуубу? Менин оюмча ушул эң маанилүүсү азыркы ушул жогоруда айтып өткөндөй программист кесиби деп ойлойм го. Жашым 30-дан ашкан, окугум келет, акча деле көп эмес дейт. Азыр абдан онлайн мүмкүнчүлүктөр көп. Онлайн отуруп деле, акча жок деле бекер окуса болот, курстар көп. Гарвард, Кембридж, Массачусетс, Оксфордтун эгер тил билсеңиз эле абдан мүмкүнчүлүктөр көп. Бирок ошол эле мисалы үчүн орусча, кыргызча деле курстар чыгып атат. Мүмкүнчүлүктөрдү издеп ушул окуп кетсе болот. Система образования как работает в Англии, как вы сдаете экзамены дейт. Англияда система образования бул ушул бакалавриат, магистратура, анан кийин докторантурадан түзүлгөн. Мектепти бүткөндөн кийин 3 жыл бакалавриатта окушат, анан кийин магистратура, кийин каалагандар докторантурада окуйт, каалабаса окубайт. Экзамендер бул жазма түрүндө Кыргызстанда эле өтөт. Бардыгын бир класска чогултуп же бир ушул залга чогултуп топтоп туруп, кийин суроолорду берип, кол түрүндө жазышат. Анан кийин чогултуп алып ушул баа берилет. Баа бергенде баа коюу системасы башкача. Биздикине окшоп 1-ден 5-ке чейин эмес, 1-ден 100-гө чейин баалар коюлат. 1-ден 100-гө чейин коюлат. Дагы кийинки суроолорго өтөрсөк, анда англис тили боюнча кандай иш окуп бүтүп, чет өлкөдө кандай иштерди иштесе болот дейт. Англис тилин бүтүп, чет өлкөдө менин оюмча англис тили боюнча Кыргызстанда эле иштесе болот. Мугалим же ушул англис тилин котормочусу болуп, чет өлкөдө англис тилин боюнча бүтүргөн болсо, эгер жакшы билсеңиздер, анда чет өлкөдө дагы мугалим болуп иштесеңиздер болот. Бирок көбүнчөсү азыр англис тилин билгендер өзүн башка тармактардан изденип, башка тармактарда дагы кызмат кылып жүрүшөт. Ошол эле мисалы үчүн Дубайдагы биздин мигранттар, Америкадагы мигранттар ар кандай иштерде иштеп жүрөт. Так, дагы бир ортодон жакшы баа албай калгандарга программирование тапшыруу үчүн жеңилдиктер барбы? Өлкөдө бюджетный окууга тапшыруу үчүн
кыздарга программирование туура келбейт дейт. Мен тааныган көп адамдар ушул ой менен макул болбойт болуш керек. Кыздарга каалаган профессияны тандаса болот. Программированияны дагы тандаса болот. Программирование эмнеге болбойт кыздарга? Менин оюмча, эгер адам шыгы болсо, адам ушуга кызыкса, каалаган нерсени окуса болот. Анан кийин чет өлкөдө англис тилин бекемдеп кайра которулса болот дейт. Буну билбейт экенмин. Ушул университет аралык келишимдер бар. Ушул келишимдерди карап, өзүңүздөр ушул сурап көрүшүңүздөр керек экен. Канча англис тилди өз алдынча даярдандыңызбы дейт. Тилди за границада окуган туура болобу? Сиздин оюңуз какое направление? Программированиянын кайсы тарабы жакшы дейт, кайсы направлениясы жакшы дейт. Программированияда мен программист эмесмин, бирок ушул билишим боюнча программисттер ушул ар кандай программа тилдерин үйрөнүшөт. Python, Java, JavaScript эң популярдуу ушул тилдер. C++, дагы Android, iOS системалары бар. Негизи эле ушул адам кайсы жакка кызыкса, ошол жакты окуган туура болот. Анан кийин дагы бир суроо келиптир бизге. Бул окууга тапшырбай эле курстарга окуп контракт менен иштеген чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүктөр көп элеби дейт. Окууга тапшырбай эле окуса, бул Кыргызстанда менин оюмча абдан кыйын. Эмнеге дегенде курстар максимум бул 1 жыл болот. Бирок ушул 1 жылда бардыгын окуп үйрөнүп жетише алабы, бул белгисиз. Бирок эгер вузду бүтүрүп, мисалы үчүн университеттин диплому болсо, анда ушул жакшыраак болот да. Курстардан бир эле курстарга катышкандан көрө ушул университеттин диплому болсо, анда чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол эле магистратурага тапшырган, ошол эле башка окууну улаткан дагы ушул вуздун диплому болсо жакшы болот. Учурда көптөгөн окуучулар мектепте бардык сабактарды окуунун кажети жок деген ойду модага айлантып алышты. Буларга кандай кеңеш бересиз дейт. Ушул Кыргызстандагы, сиз мугалим окшойсуз, Кыргызстандагы биздин окуу системабыз бул ушул Советтик Союзунан калган. Бул жаман система эмес, менин оюмча, абдан жакшы система. Бул система адамды ар тараптан өнүктүрүп, мисалы үчүн география, математика, химия, астрономия, физика. Бул мектепте, менин оюмча, мектепте ар бир сабак маанилүү, мектепте ар бир сабакты окуш керек, абдан зарыл. Бирок университетте 5 жыл, мисалы үчүн мурун 5 жылдык окуу бар эле. Университетте 5 жыл окуштун кажети жок. Университетте менин оюмча ушул кызыккан анан эң керектүү сабактарды окутса эле болот эле. Бирок мектепте мен сизге кошулуп кетем, ар бир сабак маанилүү, ар бир сабак ушул мектептеги адамдын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Анан дагы бир суроону окуп кетсек, кандай колледждер бар дейт Тогуздун базасында. Бул тууралуу маалыматым жок экен. Аны ушул өзүңүздөр издеп көрүшүңүздөр керек экен. Ар бир университет менен байланышып. Негизи, урматтуу биздин жаштар, катышуучулар, биз Кыргызстандагы окууга
тапшыруу тартиптерини ушул 2020 абитуриенттер үчүн биз атайын вебинар түз эфир уюштурабыз. Ар бир университеттин ошол кабыл алуу комиссиясынын мүчөлөрүнү түз эфирге чакырып, мисалы Аутсага кантип тапшырабыз, Манаска кантип тапшырабыз, Ошмуга кантип тапшырабыз, ошол боюнча түз эфир уюштурууну пландаштырып атабыз. Ошондуктан Канат агайга менин оюмча, агай дайым түз эфирге катыша бербейт. Ошондуктан ошол чет өлкөдөн алган билимдерини, тажрыйбалары боюнча маалымат, суроолорду берсеңер дагы пайдалуу болот. Анан бул жерде мага жаккан суроо айтайын. Бул жерде биздин эң аракетчил жаштарыбыздын бири сиз дейт, чет өлкөдө окууга аракет кылып жүргөнүңүздө кантип даярдангансыз дейт. Мисалы ар кимдин өзүнүн даярдануу методдору бар да. Кимдир бирөө эртең менен китеп окуйт, кимдир бирөө кечинде окуйт, кимдир бирөө өтө каттуу даярданышат. Ошого сиздин даярдануу планыңыз кандай болгон? Ошол менен бөлүшүп кетиңиз. Кантип даярдангансыз, канча убакта? Ошол маалымат менин оюмча бардык окууга тапшыруучулар үчүн керек. Рахмат. Анда бул суроого жооп берсем, мен иштеп жүрүп даярдангам. Бул кыйын. Иштен келип анан кийин түнү дагы даярданчумун. Бирок эгер сиздер азыр студент болсоңуздар, окуп жүрүп окуудан кийин дагы даярданса болот. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн ушул күнүмдүк жадыбалы бар, расписаниясы бар. Ар бир адам ушул өзүнүн графигине карап, ушундай өзүнүн шарттарына карап даярданган оң болот. Бирок эң негизгиси ушул жок дегенде 1 жыл мурун даярдана башташ керек да, окууга тапшырыш үчүн. Анан кийин бул жерде дагы бир суроо келди. Түздөн түз тапшырса болобу дейт. Түздөн түз болот, ооба. Мен жана бөлүшүп кеткен ушул ссылкаларга кирип, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ушул документтерди чогултуп, түздөн түз тапшырса болот университеттергечи. Дагы бир суроо бар экен, ушул Оксфорд университетине кандай карайсыз? Буга канча балл менен өтөт дейт. Оксфорд университети бул дүйнөгө абдан белгилүү университет. Анан кийин Оксфордко ушул кандай специальность, кандай профессияга тапшырасыз? Ошого караштуу дагы балдар англис тили боюнча же башка тесттер боюнча өзүнүн ушул талаптары бар. Алар менен ушул сайтына кирип, Оксфорддун сайтына кирип, таанышып кетсеңиздер болот. Даярдануу боюнча дагы айтып кетсем, даярдануу боюнча мындай таштап койбош керек. Күнүнө бир маал ушул убакыт бөлүп, план болуш керек. Ушул бул айда буну үйрөнөм, бул кийинки айда аны кылам, документтерди даяр болуш керек. TOEFL же IELTSке ушул дагы даярданган дагы убакыт керек. Ошолорду даярдап, кийин университеттер менен байланышып, стипендия программаларын издеп, кийин ушул мен ойлойм жардамы тиет. Дагы бир суроолорду карасак, англис тили мугалимдери барып иштесе болобу дейт. Виза боюнча, виза боюнча дагы көп суроолор келип атат. Мен оюмча ушул Кыргызстандын жарандарына мүмкүнчүлүктөр абдан эле аз. Ушул көбүнчө окуу боюнча, анан кийин бир ушул
туристикалык жактан виза ачылбаса, профессионалдуу виза же рабочий виза ушул ачылышы абдан кыйын. Анын үчүн биринчи бул жакта иштеш үчүн биринчи бир фирмага же бир ушул иштей турган жерге өтүшүңүздөр керек. Онлайн таапчы. Сизди алар чакырып, сизге ушул визаны жасап берип, анан чакырса, анан сиз виза ала аласыз. Анан кийин жөн эле туристический виза менен келип калып калган бул туура эмес. Анда ушул депортация болуп кетет адам, жөн эле калып, анан кийин бул жакта иштеп калган, мыйзамды бузган болуп саналат. Америкага кантип окууга өтсөм болот дейт. Америкага өтүштүн жолдору көп. Мен жана бөлүшүп кеттим. Ушул Кыргызстандагы Американ элчилигинин ушул веб-сайтына кирип, ушул кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билсеңиздер болот. Кийинки дагы суроолорго рахмат. Ауытса университетине кантип өтсө болот дейт. Ауытса университетинде мен тааныган окуучулар көп. Алар дагы ушундай стипендия алып өткөн. Ауытса университетине ушул кадимкидей эле TOEFL, анан кийин ORT-ны дагы тапшырып өтсө болот. Бирок Ауытсанын өзүнүн экзамендери бар. Ауытсанын экзаменин тапшырып, анан ошого окуса болот. Бизде бир эле Ауытса эмес, УТСА деген дагы университет бар. УТСА ал дагы ушул эң жакшы университеттердин бири десек болот. Кыргызстанда ушул Борбор Азиядагы эле негизи эң жакшы университеттердин бири. Анын кампусу ушул Нарында жайгашкан. Анын сайтына дагы кирип, ушул өзүңүздөр карап, каалаган профессияны тандап окуса болот. Канат агай, мен бир аз ушул жерде бизде чоң рахмат. Сонун 94 адам дагы азыр көрүп атат. Мен ушул жерде бул жакта комментарийлерде мени сурашып атат. Биз ушул студиянын арт жагында иштеп атабыз. Мен кийинки сиздерге азыр жана көрсөтүүнүн ортосунда реклама болот го. Ошо мен реклама кылып коеюн. Кийинки биздин түз эфир ушул Европада, Америкада окуу боюнча тренерибиз, агайыбыз өзү да Америкада жана Европанын университеттеринде окуган. Сиздерге дагы ошол көбүрөөк дагы маалымат бергенге аракет кылат. Азыр ал агайдын сүрөттөрүнү, аты жөнү, түз эфирдин сааттарын бөлүшүп кетейин. Андан кийин биздин каналдан алыстабай туруңуздар, бир кайрадан суроолорду улантабыз. Эми бир аз форматыбызды өзгөртүп, суроо жооп эмес, негизи эле кенен темада сүйлөшкөнгө өтөбүз. Ошого азыр мен сиздер менен ал агайдын маалымат берип кетейин. Алмаз агайыбыз, Алмазбек Арипов агайыбыз кийинки 23 апрель саат 9-да биздин түз эфирде конокто болот буюрса. Ал агайыбыз ушул Бишкекте окуу жайы бар, Advance Академия деген, жана Европада жана АКШда билим алууга көптөгөн жаштарыбызга жардам көрсөтүп, көптөгөн биздин жаштарыбызды окууга жөнөтүп, жардам көрсөткөн агай. Бул агай менен дагы жакындан таанышып, көптөгөн суроолорду берип, пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Биздин рекламабыз бүттү. Эми улантсак болот. Анан бул жерде бизде азыр 104 адам активдүү көрүп, суроолорду берип атат. Негизи эле эми мындай, бул жолугушуубузга катышкан Канат агайга чоң рахмат. Негизи эле мындай, биздин жаштарыбыз мындай болот да, Кыргызстандан сыртка чыгып окусак, же болбосо сыртка барсак өтө идеалдуу деп. Анан ал жакта сонун жашоо, анан барсак эле Англияда окуп калабыз, анан
жакшы жумуш табабыз, сонун болуп кетет деп ойлошот. Мен да чет өлкөдө окуганмын жана чет өлкөгө чыкканмын. Негизи мен ачыгын айтайын жаштарга, Кыргызстанда жалкоо болсоңор, чет өлкөдө деле ушундай эле болосуңар. Ал жакта точно сонун болуп кетпейт. Бул адамдык сапат. Менин оюмча, эгер Кыргызстанда туруп аракетчил болсоңор, өзүңөргө план түзүп, ушул маалыматтарды жакшы колдонсоңор, менин оюмча, ошол чет өлкөдө дагы жакшы пайдалуу маалымат аласыңар. Бул жерде суроолордун көпчүлүгү чет өлкөгө барып жакшы жумуш тапсак деген ойдон алыс болгула. Негизи Кыргызстаныбызга кызмат кылгыла, анан жалкоо болбой жакшы окуганга аракет кылгыла. Бул жерде ата-энелер дагы бизде түз эфирде суроо берип атат. Мисалы, бул жерде бир ата-энебиз мен окуучусу, баласы Сапат лицейни бүтүптүр. Мындайча айтканда, англис тил деңгээли жакшы деңгээлде экен. Аларга ушул чет өлкөдө окууга канчалык шанс бар деген суроо келиптир да. Ошол ата-энелерге англис тил жакшы билген балдарга канчалык шансы жогору англис тил билбеген балага караганда? Негизи эле ушул лицейди бүтүргөндөн кийин ушул англис тилине көп басым жасалат. Менин оюмча, ушул лицейди бүткөн тааныштарымдын арасынан көп эле Турцияга тапшырат. Түрк тилин билген үчүн. Түрк жана англис тилин билген үчүн ушул Турцияда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Анан ошол Турциядан окуп, Турциядан кийин магистратурага ушул Европа же Америкага кетишип атат. Менин оюмча, ушул балаңызга кайсы кесипке кызыгат, ошону сурап көрүңүз. Анан кийин өзү ушул Турцияга, менимче Турцияга барып окуу эң оңой. Анан кийин ушул Турциядан даярданып туруп, башка ушул Европа же Америка өлкөлөрүнө кетсе болот. Бул жакта дагы бир кызыктуу суроо бар эле. Бизнес менен менеджментте кандай кесиптер бар дейт. Бизнес менен менеджментте ушул бизнес жана бизнес башкаруу окуусу деп коет. Көбүнчө эле ушул финансы, каржы, бизнес абдан керектүү жана абдан ушул популярдуу кесиптердин бири деп айтсак жаңылышпайбыз. Бул окууну бүткөн адамдар банкта же ушул өздөрү бизнес ачып же консалтинг же ушундай бизнес фирмаларына, заводдорго кирсе болот, же бизнес аналитик болсо болот. Анан кийин маркетинг, ушул базар экономикасында ушул бизнес жана менеджмент окуусуна абдан көптөгөн ушул талаптар күч, жаңылышпасам. Дагы бир суроого жооп берсек, азыркы убакта Турцияга барууга болот сапат мектептерин бүткөндөргө. Ооба, бул жакта сапат мектептер. Ушул туурабы, Асылбек? Негизи Турцияда мен как такташ иретинде сурап калдыңыз. Негизи эле ооба, кээ бир саясий окуялардан кийин туура Турцияда ушул сапат лицейлерин окууга бүтүргөндөрдүн окууга тапшыруусу бир аз кыйын болгон, кээ бир себептерге караганда. Бирок негизи мен бул жакта дагы бир суроого жооп берүүңүздөрдү суранабыз деп жазыптыр. Мисалы 11 класста мына экранда чыгып атат. 11 классты бүткөндөн соң кайсыл бизнес окуу жайына тапшырсак болот. Негизи эле ошол акча табуу, көбүрөөк акча табуу, бизнеске жакын кесиптер балдарда суроо талап көп. Ошого кайсыл кесиптерди сунуштайсыз? Бизнес окуу жайына мен билишимче
факультеттерде ушул бизнес жана экономика факультеттерине тапшырсаңыздар болот. Анан бирок эң ушул менин оюмча кызыктуу программалары бул ушул аутсада бар. Аутсада ушул бизнес жана экономика боюнча, ушул УЦА, Университет Центральной Азии. Анан кийин эгер бирок каражат аз болсо, ушул Оштуда деле ушул факультеттери бар. Эң негизгиси эле мен жана айтып өткөндөй, кайсы университет болбосун, бул адамдын өзүнөн ушул университетте окуп жүрүп дагы англис тилин үйрөнүп, онлайн билим алып, онлайн курстарды окуп, каалаган ушул ишке орношуп алса болот. Дагы бир суроо келиптир, жооп берип койсок. Ушул Турция боюнча дейт. Турция боюнча мен ушул көп деле маалыматым жок экен, бирок эгер ушул Сапат лицейин бүтсө, анда ушул Кыргызстандагы эле Манас же Ататүрк Ала Тоо университеттерине тапшырса болот. Ал жакта дагы ушул билим деңгээли жогору берилет. Анан кийин Турцияга кантип тапшырса болот дейт. Турциядагы университеттерде стипендиялар барбы? Турцияда менин оюмча ушул Түркия бүрселери деген стипендиялык программалар бар. Анан кийин ар бир университеттин өзүнүн программалары, стипендиялары дагы бар. Ошолорду карап, күтүп, интернеттен карап, катышып, документтерди чогултуп тапшырса болот. Дагы бир аутсада контракт кымбат да дейт. Аутсада контракт жогору, бирок ошону менен аутсада дагы ар кандай жеңилдиктер каралган. Бул ушул эгер экзамендерди жакшы тапшырса, скидкалар бар. 20-30-50%. Анан кийин полный жеңилдиктер дагы бар. Толук менен бекер окуса дагы болот. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү ушул аутсанын өзүнүн веб-сайтына кирип, таап карасаңыздар болот. Барасызбы? Же өзүңүз эле үйрөнөсүз жана кандай программасын тутасыз. Мен англискийди мектепте менин иним экөөбүз чогуу ушул окучук. Ошол мен Кызылкаяда окудум өзүм. Кызылкаяда ушул сабактан чыгып алып, ошол эле ушул мектептеги англис тили жекебиз окутчу. Анан кийин көбүнчөсүн мен ушул олимпиадага катышып жүрүп, мектептен сырткары окудум. Англисче китептерди окуганга аракет кылдым. Англисче, мисалы үчүн, кинолорду көргүлө жардам берет. Ырларды уккула, ырларды угуп, ушул сөздөрүн жазып, сөздөрү аркылуу жаттасаңар дагы чоң жардам берет. Мектептеги китептер пайдалуу болгону менен абдан мындай зеригиштүү, зериктирет адамды. Ошон үчүн англис тилинин мультфильмдер аркылуу көргүлө, англис тилдүү кинолорду көргүлө, сериалдарды көргүлө, ырларды уккула, бир кызыктуу, интерактивдүү үйрөнсөңөр, өзүңөргө дагы жеңил болот. Анан кийин бир эле китепти карап отурган жадат берет адамды. Ошон үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп, тилди үйрөнсө болот. Бул Мед Академия жөнүндө суроо бар экен, медицина тармагы боюнча суроо келип түшүптүр.
азыр экранда чыкты. Медакадемия жөнүндө да айта кетсең эстейт. Медакадемия жөнүндө эми медицина тармагына кызыксаңыз, анда Медакадемияга окусаңыз болот. Анан Ататүрк Ала-Тоо университети дейт. Англис тилин менен негизи эле бизде ушул медицина тармагында билим берүү ушул жогорку окутуу жайлары күчтүү болуш керек. Буну ушул Индиядан, Пакистандан келген студенттер дагы окуганын байкасаңыздар болот. Абдан ушул Кыргызстанда медицина тармагында билим берүү жогорку деңгээлде. Англисче ушул медицинаны окуйм десеңиздер, анда ушул ошол эле Медакадемияда же Кыргыз Орус Славян университетинде деле англис тилинде окуса болот. Бирок контрактын билбейт экенм кандай болуп калат. Ошон кыргыз жарандарына англис тилин окуусуна кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, ушул университеттер менен байланышып өзүңүздөр сурашыңыздар керек. Дагы бир суроону окуп кетейин. Азыркы заманга кандай кесиптер керек? Эл аралык мамилелер боюнча билим алсам, жумуш таап кете аламбы? Азыркы учурда 10-класста окуйм, универге. Чыгыш өлкөлөрүнүн университеттери боюнча да маалымат бере аласыздарбы дейт. Чыгыш өлкөлөрү бул Кытай, Япония, жана ошол Корея, абдан стипендиялары көп. Мен жана вебсайтты көрсөтүп кеттим, ушул Конфуций стипендиясы бар, Кытайдын Жайка стипендиясы бар. Кореянын дагы ушул университеттери, ар бир университеттер өз алдынча программаларды, стипендияларды берип келе жатат. Негизи эле изденсе абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар азыркы учурда. Анан кийин эң керектүү кайсы кесиптер дейт. Менин оюмча ушул эң биринчиси адамдын кызыгуусу болуш керек. Адам кайсы өнөрдү, кайсы ишти таалыкпай мындай изденип, окуп, эртеден кечке чарчабай, жадабай окуй алам десе, ошону тандаш керек. Анан кийин мен деле сиздердей болгонмун, ушул 10-11 класста кайсы окууга тапшырсам, эмнеге тапшырсам деп ойлонуп, абдан көп экиленип, кыйын болгон мага деле. Мен өзүм окуган кесип бул эл аралык мамилелер, Кыргыз Орус Славян университетинде бүтүргөм. Бүткөндөн кийин иш табыш абдан кыйын болгон. Эмнеге дегенде, эл аралык мамилелерди окугандан кийин дипломат болуп кете албайсыз. Же ушундай негизи эле иш табыш кыйын да, эл аралык мамилелерди окуган адамдаргачы. Бардыгы эле дипломат боло албайт, бардыгы эле ушул атташе, бардыгы эле ушул ООНго же башка ушул эл аралык уюмдарга кирип кете албайт. Ал жактарга конкуренция күчтүү, конкурс жана талаптар абдан чоң, өтүш кыйын. Бирок эгер сиз ушуну окуйм, алып кете алам, кызыгам десеңиз, анда тапшырсаңыз болот. Бирок мисалы үчүн эң кыска жолу ийгиликке, менин оюмча, бул англис тили 1, анан кийин программирование 2. Англис тили жана программирование бул азыркы талапта, азыркы учурда ушул чет өлкөгө барып иштөө үчүн же окуу үчүн эң кыска жолдун бири деп эсептейм. Ошон үчүн
ушуну дагы сиздерге айтып кетет элем. Эгер мен ушул 10 класста болсом же 11 класстарда болсом, мен программированияны тандамакмын. Эмнеге дегенде ага дагы шыгым бар болчу, жакшы эле билчүмүн. Ошон үчүн англис тили менен программирование азыр эң керектүү жана эң оңой жолдордун бири. Чет өлкөгө чыгып жана окуу үчүн. Азыр мен мына экранга чыгарган суроо 2-3 жолу ар кандай катышуучулардан келди. Ошо Flex программасына тапшырып көргөнсүзбү деген суроого жооп берип койсоңуз, бул окуучулар арасында өтө тренд, популярдуу программа. Андан кийинги өтө көп келген суроо TOEFL тестинен канча балл алгансыз дегенди. Ошону TOEFL тестини түшүндүрүп, анан канча балл алгансыз ошону айтып кетсеңиз. Негизи эле балдар бизде бул түз эфир ушул YouTube каналда сакталат. Жаңы киргендер берилип аткан суроолордун көпчүлүк пайызы түз эфир башталганда эле жооп берилген. Ошого муну кайрадан көрсөңүздөр болот. Биз болсо жаңы берилген суроолорго жооп алайлы кайдан. Ошого кайталама суроолорду эмес, мен иреттеп буга чейин берилбеген суроолорду берейин. Менин суроомду бербей койдуңуз деп капа болбогула. Буга чейин жооп берилген суроолорго кайрадан жооп бербей эле убакыттан уткурбайлы. Анда TOEFL тестинен канча алгансыз, анан Flex программасына катышкансызбы? TOEFL тапшырган эмесмин. Мен IELTS деген тест тапшырганмын. IELTS'тен мен жалпысынан 7,5 балл алганмын. Азыр IELTS тууралуу көбүрөөк маалымат берип кетсем. Бул деле англис тилини мындай канчалык деңгээлде билгенди өлчөгөн тестпи? Мен себеби ал тестти тапшырган эмесмин. TOEFL тести боюнча маалыматым бар, бирок IELTS боюнча жок. Ошого жалпы тест боюнча дагы эмне үчүн керек жана суроолору кандай болот, ошондо айтып кетиңиз. Европа, Америка негизи эле ушул дүйнөлүк университеттерге тапшырууда эки негизги тест бул TOEFL жана IELTS болуп саналат. TOEFL бул көбүнчө америкалык университеттер талап кылат. Анан кийин IELTS'ти Улуу Британия университеттер талап кылат. Улуу Британия бул Австралия, Жаңы Зеландия, Англия жана башка университеттер. Мен Лондондо окуганым үчүн IELTS тапшырганмын. IELTS бул ушул эл аралык англис тилин текшерүү тести болуп саналат. IELTS тести экиге бөлүнөт. Бул академикалык жана жалпы. Жалпы тести бул ушул окууга жана иштөөгө келгендер виза алуу үчүн тапшырат. IELTS академикалык тестин бул окуу жайларга окуу үчүн тапшырышат. Эми TOEFL-га өтсөк, жок, IELTS дагы айтып кетейин. Кандай бул форматтары дейт. Кечиресиз, Flex программасы боюнча суроо келген, өтө көп келди. Тапшырып көргөнсүзбү, ошол программага кандай карайсыз деген. Тапшырып көрдүңүз беле? Мен тапшырып көргөм. Бирок өткөн эмесмин. Менин бир тууган иним тапшырып өткөн, анан кийин 1 жыл Америкада окуп келген. Менин оюмча Flex абдан жакшы мүмкүнчүлүк.
мектептен кийин ушул англис тилин жакшы үйрөнүп, кийин ушул келечекке дагы чоң жардамы тиет. Англис тилин 1 жыл окуп, ушул чет өлкөдө, чет чөйрөдө башка үй бүлө менен жашап, Америкадан маданиятын, ушул жүрүм турумун, кандай жашайт, кандай окушат, абдан жакшы программа. Тапшырып аракет кылсаңыздар болот. Бул жакта сиз жөнүндө көрөк маалымат сурагандар бар экен. Мен ушул жерде сиздин лично контакттарыңызды сураган. Анан мен сизге бул жака сиздин Инстаграмдагы аты жөнүңүздү, логиниңизди жөнөтүп коюп атам. Уруксат берсеңиз, ошол жака катталсаңыздар, агайдын эмди Facebook и Instagram. Facebook'ta дагы Канат Абдиев деп издесеңиздер болот. Анан Instagram'дын логинин жөнөтүп атам. Өзү негизи жаштар Instagram көп колдонушса керек. Анан ал ошол көрөк маалымат алыш үчүн катталып, агай жөнүндө жана агай бөлүшкөн маалыматтар жөнүндө алсаңыздар болот. Анан негизи биздин түз эфирдин бүтүшүнө дагы 14 мүнөт калды. Эми бир нече кайра бир Ильяс деген жаштардан күлүп кайра суроо берип атат. Бул жерде ошо суроону жооп берип, анан мен дагы өзүмдүн суроолорумду берип алайын, пайдалуу маалымат алып. Бул жерде предметтик олимпиаданын медалы университетке өткөнгө жардам береби? Айта кетсеңиз дейт. Негизи ушул сиз Кыргызстандын университеттериби же чет өлкөнүн университеттериби белгилеп койбопсуз? Ошо жалпы маалымат берип кетсеңиз. Кыргызстандыкы да, балким чет өлкөдө. Мен англис тили боюнча предметтик олимпиадаларга катышканмын окуп жүргөндө. Республика боюнча 3-чү орун алганмын, бирок мен алган орундар, медалдар жардам деле берген эмес. 1-чи орунду алса, мен уккам ушул бюджеттик бюджеттик орун берилет деп. Азыр билбейм кандай, бирок мурун ошондой эле. Ошон үчүн ОРТун дагы жакшы тапшырып, ушул медалдарды чогулткан дагы өз жардамын, таасирин тийгизет, албетте тийгизет. Эгер ал олимпиадалар международный, эл аралык маанидеги олимпиадалар болсо, сөзсүз жардам тийсе керек. Анан мен негизи дайым бир суроом, негизи эле мисалы көпчүлүгүбүз англис тилини үйрөнгүбүз келет жана өтө маанилүү деп эсептейбиз. Бирок англис тилини мен деле азыр өтө жакшы билбейм, бирок ушул жаштарыбыз негизи эле технологияны колдонуп, англис тилини өз алдынча үйрөнсө болобу? Себеби көп жазып аткан же алыстагы региондогу жаштар окуу курстары жок, же болбосо шаарга келип окуйм десе көп каражат кетет. Ошол боюнча кандай тиркемелерди сунуштайсыз? Өз алдынча үйрөнсө болобу негизи англис тилини? Англис тилин өз алдынча үйрөнсө болот. Мен жана айтып кеткендей, ушул кинолор аркылуу, сериалдар аркылуу же ушул музыка аркылуу. Азыр интернет маалында, интернет орунда абдан көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ушул Google'га кирип туруп эле англис тилин үйрөнүү деп жазсаңыздар, абдан көп вебсайттар чыгат, абдан көп тиркемелер чыгат. Ошондой эле ушул телефон аркылуу деле үйрөнсө болот. Duolingo деген программалар бар. Негизи эле каалоо керек. Каалоо болсо көп нерсеге жетишсе болот. Бул жакта суроолорго өтсөк,
Азыркы учурда көпчүлүк студенттер бүткөн соң чет жакка иштегени чыгып кетишет, жумуштун жоктугунан болушу мүмкүн. Аларды Кыргызстанда сактап калуу үчүн кандай инвестицияларды жүргүзсө болот дейт. Бул абдан жакшы суроо экен. Менин оюмча ушул чет жакка чыгып иштеп окуп келген жаман жагы жок, зыян жагы жок. Бул бир гана ушул эгер алар аркага кайтып келсе, кийин ошол тажрыйбасын Кыргызстанды өнүктүрүүгө багыттаса, абдан чоң жардам болот. Кандай инвестициялар керек? Менин оюмча реформалар керек ушул билим алуу тармагында. Анан кийин экономика тармагында дагы инвестициялар болсо, ушул жаштарга кайтып келүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Алар ушул технопарктарды, экономикалык атайын зоналарды бөлүп, жаңы ушул жаш ишкерлерге салыкты азайтып же деги эле 5-10 жылга салыкты алып салса, менин оюмча ушул инвестициялар келе баштайт. Бул жерде балдар мен бөлүштүм Канат агайдын Instagram баракчасынын аталышыны. Анан көптөгөн жаңы келген суроолорго көп ушул видеонун түз эфирдин башталышында жооп берип кетти. Активдүү катышканыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз дагы 9 мүнөттөн кийин түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Буга эмки түз эфирибиз буюрса жакынкы күндөр болот. Ушул эле YouTube каналда, ушул эле Facebook'та Алмаз Зарипов деген агайыбыз, ал жөнүндө дагы маалымат бөлүшүп кеттим. Ал агай дагы Америкада, Европада, Германияда билим алган. Сиздер үчүн пайдалуу маалыматтар бөлүшөт. Эми мен кандай десем, мындай магистратураны окууну каалаган жаштардын атынан мен суроо берейин. Бул жакта бар экен, бирок суроолордан өтө көп болгондуктан өтүп кетти окшойт. Негизи эле мен Лондонду мындай өтө кымбат шаар деп билем да. Менин маалыматым боюнча мен ал шаарда болбодум, бирок негизи студенттер үчүн ошол Лондондо кандай жашоо анчалык кымбат эмеспи магистранттар үчүн. Себеби көпчүлүк магистратураны окуйм дегендердин үй бүлөсү бар. Анан алар сөзсүз түрдө менин оюмча стипендиялык программаларын алууну каалайт. Ошого эгер өзүнүн акчасы менен барсабы же падкурс окуп, ошол Британиядан жакшы билим алам десе, өзүнүн каражаты жетеби жана негизи эле бул Лондондо кымбат шаарда кантип күн кечирсе болот. Магистранттарда бизге окшогон 28-27 жаштагы окуу жайды бүткөн бакалаврды ошолорго кандай кеңеш бересиз? Стипендия болбосо абдан кыйын. Лондон бул сен туура айттың, эң кымбат шаарлардын бири. Мисалы үчүн мен башка 3 магистрант менен жашайм. Анан айына $800 бир комнатага эле $800 төлөйм. Окуунун контракты болсо бул $30,000. Мен өзүм окусам, бир жылда окуума ушул $60,000-70,000 кетмек да. Стипендия болбосо. Бирок стипендия болуп ушул каражаттар ушул стипендия аркылуу төлөнүп атат. Эгер стипендия болбосо, менин оюмча биринчи иштеп, анан кийин университет менен байланышып ушул жеңилдиктер барбы деп университетке жазып сурап, алар албетте карап көрүшөт. Анан кийин бир 50% же 70% чейин берсе, анда бул жака келип иштеп, анан кийин окуп ушундай кылса болот. Бирок албетте
бир каражат болуш керек башында. Ошол окуу үчүн чоң жардам берет. Сиз окуган окуу жайда башка кыргызстандыктар барбы? Ушундай суроо дагы келген. Негизи эле мен да кызыгып атам. Ушул сиз тапшырган стипендиялык программага башка бир нече мамлекеттердин ичинен ушул сиз тандалыпсыз билишимче. Анан ошол негизи эле сизден башка дагы студенттер барбы сиз окуган окуу жайда? Билишимче жок. Мен бир эле кыргызстандыкмын. Казакстандан бар. Казакстандан, Россиядан бар. Бирок Кыргызстандан эч кимди жолуктурбадым. Билишимче ушул мен элемин. Анан кийин ушул стипендия жөнүндө айтып кетсем, ооба туура. 9 өлкөдөн Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Грузия, дагы бир өлкө бар эле. Ошолордун ичинен жылына бир эле адам тандалып алынат. Былтыр мен болдум. Кийинки жыл дагы ачылат. Балким тапшырып көрсө адамдар, балким Кыргызстандан дагы тандалып алышы мүмкүн. Сонун рахмат, чоң ийгилик каалайм. Бир нече мамлекет ичинен ушу Кыргызстандын студенти, магистранты тандалып алынып, бул өтө чоң ийгилик. Башка мамлекеттердин деле жаштары жөнөкөй эмес, алар деле өтө аракетчил, бирок Канат агайыбыз ушул стипендияга илешип өткөнү бул өтө чоң жетишкендик. Негизи бизде 4 мүнөт убакыт калды. Биз буюрса дагы ошондой түз эфирлерди уюштурабыз. Канат агайга кымбаттуу убактысын бөлүп, бизге түз эфирге катышып пайдалуу маалыматтарды берген үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул эле түз эфирди сиздер кайталап көрсөңүздөр болот. Өтө көп маалыматтар берилди, жана сөзсүз түрдө аны жазма түрүндө алып, ошол айтылган сайттарга кирип маалымат алсаңыздар, менин оюмча өтө көп пайдалуу болот жаштарга. Сизге убакыт берели. Эркин микрофон. Бизде азыр жаштарга сунушуңуз, ой пикириңиз, каалооңуз болсо ийгилик каалайм. Анан дагы бир айтып коеюн. Биздин жаштарга азыр бизди көрүп аткан Канат агайдын негизи эле аракетчил агай. Мен билишимче өтө көп өлкөлөрдө болуп, көп тажрыйба топтогон. Бир эле Канат агай эмес, өзү айтып өткөнү бир тууган иниси дагы өтө көп мамлекеттерде өтө жакшы ийгиликтерге, жетишкендиктерге жеткен. Ушул жаштарыбыз айтып аткан Flex программасына катышыптыр. Өтө көп маалыматтар, пайдалуу программаларга катышып, өтө көп тажрыйба алыптыр чет өлкөдөн. Канат агайыбызга дагы рахмат. Буюрса балким инисини дагы биз түз эфирге чакырабыз, буюрса убактысы келсе. Бирок бүгүнкү түз эфир чындыгында пайдалуу болду. Биз күткөн эмеспиз, мынча көп суроолор келет деп. Бирок ата-энелерден дагы суроолор, жаш улуу эжекелерден жана магистратураны окууну каалагандардан, чет өлкөдө иштөөнү каалагандардан да өтө көп суроолор келди. Канат агай, сөз сизде. Каалооңуз же эркин микрофон, биздин жаштарыбызга кайрылсаңыз болот. Рахмат Асылбек, чакырганың үчүн. Мен билбейм, жардамы тийдиби, тийбедиби, бирок жакшы сухбат болду, жакшы сөздөр, жакшы суроолор болду. Мен менен Facebook аркылуу дагы ушул байланышып, дагы суроолор болсо берсеңиздер болот. Негизи эле айтып кетчү нерсем бул аракет кылыш керек. Ушул кантип жетсеңиздер болот. Акча жок болсо дагы, каражат жок болсо дагы, бул ушул бардыгын аракет чечет. Дайыма ушул тилдерди үйрөнүп, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү издеп, кандай программалар бар, стипендиялар бар. Ошолорду тапшырып,
документтерди берип эч качан ушул токтобош керек. Канча жолу мен өтпөй калдың, алынбай калдың, тандалбай калдың деген жооптор көп келген мага. Бирок ошого дагы ошодон сабак алып, дайыма алдыга жүрө бериш керек. Анан дагы эң негизгиси ушул үй бүлөнүн жана жакындардын колдоосу керек. Эгер мектепте окусаңыздар, бул ата-энелер колдош керек. Ата-энелер балдарын колдош керек. Анан кийин эгер сиздер уже жана 30 жаштан дагы кийин окуса болобу деген суроолор көп келди. Мен жубайыма рахмат. Мен 2 балам бар, бирок ушул мен бул жакта окуп жүрөм. Үй бүлөнүн дагы колдоосу эң негизгиси ушул түшүнүктүү болуш керек. Түшүнүктүү болуп колдоо алынган ушундай чөйрөдө, үй бүлөлөрдө менин оюмча ушул каалаган ийгиликке жетсе болот. Ошон үчүн эч качан тайманбай дайыма аракет кылыш керек. Кызылкайдан салам дейт. Кызылкайга дагы салам. Чоң рахмат Канат агай. Биздин түз эфирди көрүп аткан бардык жаштарга да, силерге да чоң рахмат. Силер уже биринчи ийгиликтерди багындоо үчүн кадамдарды таштадыңар деп ойлойм. Өтө көп маалыматтар берилди. Эми аны сөзсүз колдонуш керек. Эгер жөн эле маалымат алып коюп, жакшы экен деп эле койсоңуздар, анда мындай результатка жетпейсиздер. Чала жакшы эмес аракет кылсаңыздар, жакшы эмес результатка жетесиздер. Ошондуктан биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Жана биздин кийинки агайыбыз дагы сиздерге көп маалымат берет. Биз дагы ушул түз эфирди дагы уюштурууну пландаштырып атабыз. Буга чейинки түз эфирде айтылган маалыматтарды кайрадан көрсөңүздөр болот. Facebook'та же YouTube'та Асылбек Мадалиев десеңиздер, ушул жакта менин YouTube каналыма ушул түз эфирди мен жүктөп коем. Жана астына ушул агай айткан сайттарды, университеттер жөнүндө маалыматтарды тиркеп коем. Колдонсоңуздар болот. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Кийинки түз эфирде көрүшкөнчө, буюрса кийинки түз эфирдин датасын айтып коеюн сиздерге. 23 апрель саат 9-да болот. Алмаз Арипов деген агайыбыз сиздерге дагы Америкада окуу боюнча дагы маалымат берет. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бизде азыр 54 адам көрүп атат экен. Бардыгыңызга чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат, Асылбек. Бардыгыңыздар сак болуңуздар, ийгилик болсун.